площадкага мен өзүмдүн кол ишимди алып келдим. Мен үйдөн ушу төшөк менен алектенем. Азыркы заказ менен тигип заказ алып иштейм. Бирок көп эмес, аз-аздан. Анан кийин өзүмдүн кол ишимди көргөзөйүн деп алып келдим. Бул матрас, ичинде 7 килограмм пактасы бар. Таза пакта, колго көктөлгөн. Бул болсо журканы таза меренос койдун жүнүнөн жасалган, экологически чистый. Ден соолукка пайдалуу, калың. Магазиндеги матрастар болсо эми мындай топчу кылып көктөп коюшкан. Бул мен баарын ийне менен кол менен көктөп чыккан. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт. Анан калың дагы да, ичинде таза пактасы бар. Бул басылып калбайт, Ооба, басылып. Ошонун алкагында жарманка уюштуруп атат. Анан кыргоо келбей мен өзүм кызыккан нерсемди кошуп ала келдим. Бала кезимден эле гүл өстүргөнгө өтө кызыгам. Азыркы учурда бул гүлдөр өтө актуалдуу, анткени үйлөрдүн баары евро болуп калды. Баягыдай килем илбейбиз. Азыр көп эле биз үйгө киргенде ушу үйдө кандай гүлдөр бар экенин ошого көз салабыз да. Анан силердин назарыңарда могу орусча мужское счастье деп коет, кыргызча эркектин бакыты дейт. Ушу гүлдү сунуштайт элем. Динараңда өзүм сезонду Шекер айыл аймагынын тургуну болом. Аты жөнүм Бекназарова Кенжегүл. Арис долбоорунан көп нерсени окуп үйрөндүк. Мен ушуга чейинки жасаган бизнесим меники туруксуз экен да, сезонный эле экен, көрсө жайкычы. Эми буюрса мен дагы тиги туруктуу кылганга аракет кылайын деп кечээ эле жасаган вареньям повидло болуп калды да. Буга чейин мен повидло кичинекейибизде жегенбиз да, бирок кантип жасалат деп ойлончу. Көрсө жасаган оңой эле экен бунучу. Анан өзүм мактап атып, өзүмө жакталды кайрадан. Сатпай турган болду. Жок, буну ишке ашырайын деп ойлоп атам да, сезонный. Буга чейинки бройлер тоок бизнесин жумуртка инкубаторго салып чыгаруу, анын баары сезонный эле болчу да, жайкы мезгилде элечи. Эми буюрса туруктуу сезонго карабай, круглый год кылайын деп ушул кыямды ойлоп атам. Мен да буюрса үйдөгү жолдошум менен акылдашып, бул бизнесимди деле калтырбайм, алып кете берем, аны да өнүктүрөм. Анткени аны үйдө заготовка кылып алып эле жайкы жазкы мезгилде жасап, кышы менен сатсам, магазинде көрсөтсөм болот экен деген ой туулду. Өзүмдүн айылыма свежий кылып, конок косууларга свежий кылып заказдарды чыгарып берип турам. Табигый, тазараак да эми. Свежийлиги, жаңы жасалып, бүгүнкү келген коногун астында алышат да көбү. Заказ менен, Не сунуштар бар? Ошо семейный иштейт. Кайда караңыздар? Жолдошум корпусный мебель жасайт. Балам мягкий мебель жасайт. Азыркы учурда такай жумуш үстүндө иштеп атабыз буюрса. Анан мен бул окууга келип көп нерсени түшүндүм. Көп нерсени алып чыкса болот экен, негизи иштесе болот экен да. Баягы бир жумуш менен эле отуруп бериште эле тура эмес экен. Негизи адамдын ичинде бар ойлогон нерсесине, максатына жетиш керек го. Анан мен бул нерсени алып чыкканга эмне кылып атам, азыр аракет кылып действительно ашып кетсе буюрса жакшы эле нерсе болот. Бул бышмак, баягы өзүбүз мурда жасап жүргөн улус тамактардын бири кымыз, бышма дегендей. Буну мен азыр справка жүзүндө жасап келип, даамын көрүңүздөр. Эмнеден чыгат өзү айрандан, Сүттү бышырып айран ыйтабыз. Айранды күнгө салып, быштап, бышып, анан бышканда өз бетине май чыгат. Ошол майды алып, ушул жумушумду алып чыктым. Андан тышкары өзүм да кийим тигип иштейм. Кичинекейден чоңдорго чейин тигеткем, анан эмнесин алып келем деп өзүмө баягы таппай койдум да. Анан ага деле кошумча кийиз менен дагы иштейбиз. Фермада бир аз үйрөнүп келатабыз, колго сайган, анан машинага сайганды үйрөнүш керек болуп атат. Баягы кыргыздын улуттук мындай эле азыркы современный кийимдерге оюк бастырып, тойлорго ушундай жаңы чыкканга аракет кылып атам. Дизайндарды Бияка куйган бар. Аты жөнүм Абдырахманова Нурайым Талайбековна. Мен өзүм кесибим боюнча мугалим, сүрөт боюнча ийримдерди окуучуларга дагы өздөштүрүп, алар менен ушундай тыгыз байланышта бизде унутта калган биздин мурастарыбызды кайрадан жандантуу
максатында ушуларды кайрадан жандантып балдарга үйрөтүү максатында өзүм да иштеп жатам ушунун үстүндө. Алар менен биз дагы кийиз жүндөрдү заказ берип балдарга багы булардын метри кымбат, эжеке билет, метри кымбат кийиздин жүндүн килосу. Ошондуктан өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн алып окуучуларга үйрөтүү максатында ушуларды баарын иштеп чыгып жаткан кезим азыркы учурда. Мен басым жасаганым өзүбүз ыйык жерде туруп, Чыңгыз атабыздын, Манас атабыз жердеген жерде тургандыктан ушул инсандарды багы тарых кылып сай өтпөсө мен үчүн бир ката болуп калат да. Ошондуктан Манас атабызды биринчи сай өттүм. Буну сайыш үчүн мага бир оорчулук